Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Орта Азия мамлекеттерин кооптонууга салып, карапайым элдин арасында аргандай божомол ушактардын, имиштердин тарап жатышына алып келген Афганистандагы акыркы саясий кырдаал албетте Кыргызстан үчүн да олуттуу маселе болуп турат. Талиптер тууралуу канчалаган уламыш кептер, айрыкча аларды өтө жаман кишилер катары сүрөттөгөн маалыматтар менен сугарылган адамдар үчүн талип делген топтун Афган бийлигин алды деген маалыматтар кыргызстандыктардын да тынчын алганы байкалып турат. Бирок Афганистандагы кырдаалга Кыргызстан дагы эгемендүү мамлекет катары, жакын турган аймак катары, мындайча айтканда эл катары, башка мамлекеттер катары өзүнүн колунан келген гуманитардык жардамын берүүгө аракет кылып жатат. Бирок муну да баягы кылдан кыйкым издеп, өзүн эптеп эле эл алдында акылдуу болуп көрсөткүсү келип, соц тармактарда философтук кылып отургандар башка жака бурууга аракет кылышууда. Афгандарга жардам бергенче өзүңдүн элиңди эптеп албайсыңбы? Өзүңдүн мамлекетиңдеги проблемаларды чечип албайсыңбы? Афгандарды киргизбе, алардын студенттерине виза бербе деген сыяктуу кыска ойдогу куру кыйкырыктар менен эл алдында өзүнө мактоо, колдоо алгысы келип жаткандар да жок эмес. А бирок Кыргызстан дагы башка мамлекеттерде эле мамлекетпиз. Биз деле Бириккен Улуттар уюмуна мүчөбүз. Кайсыл бир мамлекетте бир нерсе болуп жаткан болсо, биз деле ошол эле коңшу өлкөлөр катары, кадимки мамлекет катары өзүбүздүн пикирибизди билдирип, колдон келген жардамыбызды берип, келишимдерге жараша иш аракеттерибизди көрүшүбүз керек да деген билимдүү адамдарыбыз да көп. Кээ бир өзүн саясатчымын, активистмин деп колуна бир телефон көтөрүп алып эле соц тармактарга чыгып алып, налып отургандарга койсоң, Кыргызстан эч ким менен мамиле кылбай, өзү менен өзү жабык, жанагы эл арасында айтылгандай элден ажыраган, элге кошула албаган адамдай болуп четте турушу керек беле. Түшүнгөн адам тетирисинче Кыргызстан дагы ошондой эл аралык окуяларга кийлигишип, өзүнүн бар экенин, мамлекет экенин, эл экенин жардам эле сурай бербестен, кайсыл бир учурларда жардам деле көрсөтө алат экенин көрсөтүшү керек эмеспи? Ошондо анан Кыргызстан менен бирөө сүйлөшүп, ошондо анан Кыргызстан менен бирөө мамиле кылат да. Болбосо дүйнө жашоосу, дүйнөдөгү ар кандай саясий окуялар Кыргызстандын жардамысыз, кийлигишүүсүсүз эле бүтпөй же токтоп деле калбайт деңизчи. Болгону бул биздин кыргыз элинин, мамлекетибиздин абийири. Дүйнөдөгү башка элдердин алдында жүзүбүз гана. Бишкек афганистандыктарга окшогондорго толуп кетти деп, элди дүрбөлөңгө салууга катуу аракет көрүлүп жатканын да байкаган болсоңуз керек. Алар афганистандыктар эмес, пакистандыктар экенин, арасында Кыргызстанда окуп жүргөн айрым студенттер жана 15 күндүк карантинге алынып, Дубайга же башка өлкөлөргө кете турган жарандар экенин канча ирет расмий айтылса дагы, ушул жерден дагы эли журтка туура эмес маалыматтарды таратууга аракет кылгандар тыйылбады. Кыргызстанда жүргөн айрым чет элдик студенттерди же мигранттарды кемсинтип, аларды мыскылдап же аларды бетке кармап туруп, эл арасында улут аралык касташууну пайда кылууга, элди дүрбөлөңгө салуудан мурда, урматтуу кыргызстандыктар, биз өзүбүздүн чет жактагы мекендештерибизди да бир эстеп койсок. Айрыкча Россияда дээрлик миллионго жеткен кыргызстандыктарыбыз дал ушул бүгүн сиз 10 күнгө келген чет элдиктерди жаман көргөндөй болуп, алар дагы орус жеринде жүрүшөт. Биздин элибиз ал жакта 10 күнгө же 15 күнгө карантин бүткөнчө күтүп, анан кайра башка жака учуп кетебиз деп отурган жок. Ондогон жылдардан бери ошол бөтөн жерде акча таап иштеп, Кыргызстандагы үй бүлөсүн багып жатат. Сиздин уулуңуз же агаңыз дагы демек ушул бүгүн сиз Кыргызстанга келип алыптыр деп жаман көрүп, жемелеп жаткан башка чет элдиктердин күнүн ошол Россияда көрүп жатат. Анан Россиядагы улутчул, өздөрүнчө активистмин деп алгандары чыгып, ошол жактагы кыргызстандыктарыбызга тийишсе, жемелесе, ур-токмокко алып, туура эмес мамиле кылса, бул жакта туруп ичибиз күйүп, жаныбыз ачышат. Анан эле Кыргызстанга 5-6 күнгө келип калган чет элдиктерди көрсөк, өзүбүздөн кетип эле, бир дагы кыргызстандык чет мамлекетке барып окубай жаткандай, мигрант болуп иштеп, акча таппай жаткандай болуп эле, өзүбүздү башкача сезип калганыбыз, бир-эки провокаторлордун сөздөрүнө азгырылып, өзүбүздү жоготуп койгондой абалда калып жатканыбызга да таң калтырбай койбойт. Баса, биздин жөнөкөй жарандарыбыз эле эмес, бир канча саясатчыларыбыз,
Al emес, murdagı prezidentlerimiz de başka mamleketlerde yaşap жүрүшкөнү da çındık. Эми өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын içinde орун алып жаткан баягы эле ички талаш тартыш, караламай, ичи тардык, геосаясаттын куурчактарынын оозу менен элдин башын айлантуу аракеттери тууралуу. Алдыда парламенттик шайлоо жакындап калды. Демек, эми кыргыздын уул кыздары адатынча бийлик талашууну, бирин бири каралоону, биринен бири кыйын экенин далилдөөнү, элдин алдында периште болуп көрүнүүгө аракет кылууну болушунча күчөтөт. Аны үчүн албетте биринчи кезекте бүгүнкү бийликти болушунча жамандап, каралап, эч нерсе өзгөргөн жок, эч нерсе кылышкан жок, Кыргызстан атка кетип атат, башка өлкөлөр гүлдөп өнүп өсүп кетти, сөз эркиндигине басым жасалды, тигини неге камайт, муну неге камабайт, элдер наразы болуп атат, элдер чыдабай калды, гүлдөп өсүп аткан Кыргызстаныбызды азыркы бийлик талкалап баштады деген кыйкырыктар туш тараптан күнү түнү жаңыра баштайт жана бул көрүнүштөр башталды. Эми биздин кыргыз элинин бир күнү дагы саясий оюнсуз, оюнчулардын сценарийи менен түзүлгөн, актерлук чеберчилик менен мыкты аткарылчу драмаларсыз өтпөйт. Карап турсаңыз баары эле акылдуу, баары эле саясатчы, баары эле эл уулу, баары эле Кыргызстандын президенти болуп калса, бир айда бар жокту гүлдөтүп салчудай көрүнүүгө аракет кылышат. Телефонун көтөрүп алып, соц тармактарда 5-6 адамды каттап алып, күн сайын түз эфир кылып, булар болбой калды, кокуй Кыргызстанды антишибиз керек, тигини мынтишибиз керек деп, бир күн карасаң аскердик серепчи талдоочу, бир күн карасаң экономика боюнча адис талдоочу, бир күн карасаң саясий серепчи аналитик, бир күн коопсуздук боюнча талдоочу болуп көрүнүшкө аракет кылышат. Чындап келгенде, мамлекетти мындай коюп эле өзүнүн үй бүлөсүн кыйраты башкара албагандары, же жөн эле үй бүлө куруп, бала чакасын тарбиялап көрө электери, бир күйөө менен же бир аял менен тил табышып, сыйын ордуна коюп, курсагын ток кармап, жашоонун оош кыйышына чыдап, турмуш күтө албагандары андан көп. Бирок сүйлөгөндө оозунан укмуш сөздөр, укмуш акылдар, укмуш кеңештер, генийлердей болуп отурганын көрүп таң каласың. Кыргыз элинин атынан сүйлөөгө ким уруксат бергенин деле түшүнүү мүмкүн эмес. Бийликтегилер болсо, кыргыз элинин жашоосун жакшыртуу үчүн биринчи кезекте акча каражаты керек болгондуктан, тезирээк кумтөрдү бир жаңсыл кылып, кыргыз элинин пайдасына бүтүрөлү, чек араларыбызды тактап алалы, коррупционерлердин урдаганын кайра ордуна койдуралы деп жүргөнүн көрсөк да, негедир көрмөксөн болууга аракет кылабыз. Эли журтка ушунчалык күйгөн адамдар болсо, неге анан кечээ күнү кумтөрдүн соту болуп жатканда өткөн митингге чыгып, ошол жанагы соц тармактардан чыгып алып элге акыл үйрөтүп аткандар, күйүп-бышып аткандай көрүнгүсү келип аткандар митингге барып, бир ооз кумтөр кыргыз элинин байлыгы, Центера зыяндарын төлөсүн, сот адилеттүү болсун деп айтып коюуга жарабады. А бирок ушул эле адамдар кумтөрдөгү коррупция боюнча камалгандардын сотуна таң атпай жетип барып, боштондук деп кыйкыруудан уялышпайт. $10 миллиард кыргыз элинин байлыгы тууралуу сөз болуп жатса, жан талашпайт дагы, баланча активистти камабагыла, түкүнчө депутат эл уулу аны бошоткула деп жан күйдүрүп жүрүшөт. Демек, бул саясий оюндардын артында кумтөр жана анын Кыргызстандагы куйруктары, жугундукорлору турганы айдан ачык эле көрүнүп турат. Муну мен сиз деле өзүңүз байкасаңыз керек. Кыргыз элине эмне керек? Карапайым эли журтубузга жумуш, татыктуу айлык, татыктуу пенсия, тең укуктуулук, тынчтык, мыйзамдуулук керек. Бөтөн жерде жүргөн кыргызстандыктарыбызды көрүнгөндүн түрткүсүндө калтырбай, бирөөнүн жеринде жегени желим, ичкени ириң болуп, өз мекенин сагынып, үй бүлөсүн сагынып, ата менен бала, апа менен кызы бири-бирин 10 жылдап көрө албай, тирүүлүктүн тозогунда жашагандай болуп жүргөн мекендештерибизди мүмкүн болушунча тезирээк Кыргызстанга алып келип, жумуш берип, багып, карап, жашоосун жакшыртуу болуп турат да. Элибиздин ырыскысын урдап жеп, байып, жыргап жашап келип, анан камалып жаткандарды колдоп таяп, көрүнгөн жерден чыгып алып кыйкыра бергенден кыргыз элибиздин жашоосу жакшырып кетсе кана. Анан эле телефон көтөрүп алып интернетте кыйын боло бергенден, элибиздин атынан сүйлөп, ушул киши камактан чыкпаса элибиздин шору деп, мына киши президент болбосо эч качан жыргабайбыз деп,
Ансыз да ушул эли журтубузга жакшы болсун деп кум төрү баш болгон 7 баштуу ажыдары менен алышып жаткан Жапаров менен Ташиевди жамандап, каралагандан карапайым элибизге бир тыйынчалык пайда болсо гана. Андан көрө ынтымактуу болуп, ичибизден иритип жаткандарды тартипке чакырып, кыргыз элинин чыныгы табигый мүнөзүн калыбына келтирип, майдаланып, чайналып, ичи тарды көрө албастык, өлүмүш болуп элдин башына айлантуу сыяктуу тетири жолдордон кайтарууга салым кошсок туура болбойбу? Кандай болгон күндө да саясатчылар саясий оюндары менен ора тартып жүрө беришет. Эли журтумдун жашоосун жакшыртамын деп, 10 айдан бери көрүнгөнгө жаман көрүнүп, ички жана тышкы душмандардын ар кандай маалыматтык соккуларына кыргыз элине таянып гана туруштук берип келе жаткан эки достун колуна кол, бутуна бут болуп жардамыбызды берип турсак, элибизге, өлкөбүзгө жардам берген болбойт белек. Же биз кыргыз эли жалаң гана бири-бирибизди жемелеп, кайраштырып, бөлүнүп, жарылып, урушуп, талашып, бийлик талашып жүрүп, мамлекетибизди өз колубуз менен жок кылуу саясатынын курмандыгы болуп калабызбы? Бул албетте биздин өзүбүздүн колубуздагы маселе. Саламатта калыңыз.